Таң эрте шаардын чет жакасындагы Жолон Мамытов атындагы орто мектептин ашканасы көтөөсүз текшерүүгө алынды. Вице-мэр Венера Рыскулова баштаган комиссия балдарга берилүүчү тамактын курамын жана көлөмүн көзөмөлдөдү. Санитардык дарыгерлер ашкананын тазалыгы, тамак ашты сактоо эрежеси сакталбай жатканын айтып акт толтурду. Өспүрүмдөргө ыстык тамак берилүүчү жайда эң жөнөкөй тазалыгы каралбай, тамак берилүүчү тизме дагы 1 айдан бери толтурулбай калган. Мамлекеттик мектепте санэпид көзөмөл борборунун уруксаты менен гана кошумча тамак сатылууга тийиш. Болсо ушу как раз комиссия менен жүргөндө бизден кагаз берилгенби, кандай кагаздар? Гамбургеры. Гамбургерди булар ошо өздөрү баягы балдарга сатканга уруксат алышкан директордон. Кимден алышкан? Директордонбу? Пробалар өтүп кеткен пробаларды мен полный алгам. Өзү проба канча күн туруш керек? 3 күн турат. Ар бетин жаап. 2 күн 3 күн турат деп коюшат. Анан эмнеге булар баарын чогултуп эми төгүп атасыңар? Эже чындап дегенде жалгыз иштеп атат. Мен кандай бизге иштеп беришибиз керекпи? Жок, адам издеп атабыз. Адам издеп атабыз. 2 күндөн бери адам издеп атабыз. Чындап дегенде эч ким жок. Айылдан да эч ким чыкпай атат. Себеби баардык айдан-келе зарплатага такалып атат. Канча күндө? Кече сапарга айтканмын. Кече сапарга айтканмын. Чалып айтты. Сиз ошон үчүн шайга салып бөлмөлөрүн чечип беришиңиздер керек. Проверка вообще сиздер эч нерсе жок окшойт, график же время гаранан. Жок, жыл башына окуу башталарга чейин 15 күнгө дагы жылып башталып атат да, ошонун баардыгын сиздер полный готовность кылышыңыздар керек болчу да. Андан соң текшерүү кооператив мектебинде уланды. Билим берүү жайдын ашканасынын эскилиги жеткендигине байланыштуу өрт коопсуздугу коркунучта. Ашканага керектүү техникалык жабдыктар жетишсиз болгондуктан балдарга ыстык тамак берүү долбооруна кошул элек. Токоч сүт гана берилет. Өспүрүмдөр жеген токочтун салмагы 80 грамм болушу шарт. Ашкананын башкы ашпозчусу 1 жумадан бери салмактар өз өлчөмүндө келип жаткандыгын айтты. Өзүңүздөр кандай кылдыңыздар? Баллондору жерде жатат деп атат. Азыр шашке тамак, ысык тамак боюнча плюс еще биз өрт коопсуздук кызматы менен чогуу карап атабыз комплекстүү түрдөчү. Мындай нерсени оңдош керек. Заранее окууга 6 жылга чейин оңдош керек болчу да сиздер. Канча мектеп сыйымдуулук? 77 окуучу бар. Проект боюнча канча? Проект боюнча 500 жетиштүү экен. Даже место ашыкча экен сиздердечи. Мугалимдер жетиштүү кандай? Жетиштүү комплектованный да. Биз азыр бул ысык тамак боюнча бүткөнү мен кадровый анализге өтөмүн. Ал боюнча дагы келип ар бир директорубузга айтып коюңуз. Ар бир кадырды кандай тандап алууга кесиби туура келет. Мындан кийин периодически мен келип, любой время келип карап турамын. Балдардын тамагы назначение бөлүнгөн акча максаттуу бардыгына жетиш керек. Эгерде бир жерде туура эмес же көгөрүп кеткен, же катуу, же содасы көп, бул коопсуздук, балдардын тамагынын коопсуздугу, ошон үчүн бул боюнча сиздер өзүңүздөр сиз тамак ашка жооптуу болгондон кийин эртең менен берген тамакты өзүңүз осуй көрүп, эгерде сапаты начар болсо, акт түзүп сразу жазыңыздар каранууга. Бүгүндө билим берүү башкармалыгы тарабынан ар бир окуучуга 80 граммдан деп чыккан. Бул текшерүүнүн азыр 1-4 класс окуучуларга текшерүү жүрүп атат. Ар бир мектепте карап тарап атабыз. Бүгүнкү күндө ЧП Нуркулов деген жеке ишкер алып келеткен. 79, 78, 80 грамм чыгып атат бир штугу. Туура эле. 80 грамм чыгыш керек, туура. Буга чейин ушундай чыгып келген же өзгөрдү грамм? Жана айтып атканыңызда көбөйдү депчи 2 жумадан бери. Грамм өзгөрдү, башта 75 граммдан келчү. Азыр эми граммы 80, 70. Текшерүүдөн кийин ушундай результат болуп атат. Самидин Алымкулов мектебинин ашканасы жаңы болгондуктан санитардык эрежелер толук сакталгандыгы байкалып турду. Балдарга берилүүчү тамактын графиги түзүлүп, нандын граммдык өлчөмү сакталган. Мектепте 480 окуучу бар болсо, 245 жеткинчек ысык тамак ичет. Ашкананын кемчилиги медициналык баштыкчасы талапка жооп бербей тургандыгы айтылды. Бүгүн жайын сөздөрдө кес алса сезик элесте. Жок, мына азыр бирденсе жок да кайдыгачы. Жок, мыналарга жокпу? Жок, береми 3 точка, 4 точка. Tamam, астыңызда деле турат, алсаңыз мындан нанды. Мен эми кармай эле коеюн деп атам, печатым жок. Да, алсаңыз.
Мисалы мыналарда карасаңыз сел эле күйүп турбай, ошондой жакшынакай кылып Жоқ, біз табалап қылып пішірсек, нанның қысығы жетпей қалады да. Эгерде кандайдыр бир грубый нарушениялар болсо, директорго же ашпозчуга айыппул салынат. Андан сырткары билим берүү башкармалыгы тарабына биз тараптан маалымат берилет. Чара көрүлсүн деген. Азыр текшерип бүткөндөн кийин толук маалыматын айтам кагазыбызда. Атак санитар китепчелери ашпозчунуку жана идиш жууган эже посудомоечный эженики бар экен, сроктору бар, жаңыдан өтүшкөн. Бар сроктору. Ошондой болуш керек. Канын токтотуп жгут болуш керек. Мына жерин кесип алса, қан кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн жгут менен байлаш керек. Канды токтотуп туруш үчүн ал жок. Эже келсеңиз, мына аптечкаңарда эч нерсе жок. Мыналар гана мен тапкандар мыналар, мыналардын кереги жок. Анан буга өзүнчө перечень болуш керек да. Эгер билбесеңер, силерге ФАПтан медсестралар келип атат го, сестер текшерип келет. Ошолорго айтсаңар, силерге перечень түзүп берет. Рейд шаардын борборундагы Навайы мектебинде да жүргүзүлдү. Ашканада өрт коопсуздугу жана айрым санитардык эрежелер сакталбай калган. Вице-мэр жаш жеткинчектердин тамак ашыш коопсуздугу үчүн кылдаттык менен иш алып барууну айтып, кызматкерлердин санитардык баракчаларын текшерди. Мугалимдер үчүн тамак аш даярдоого жана дүкөндөрдөн ташылып келинген товарга уруксат кагазы алынбагандыгы аныкталды. Мыналар сертификаттары бар? Русский уруксат жок. Мыналар да? Кроме китайского товара уруксат деген. Кийин доктор сертификатын көрсөткөн. Мыначы мыналар жолчко. Только яшкина сатабыз. Доктор сертификатыңызды бериңиз көрөйүн. Суроону көрөчү булар. Октябрда башталып атат, сентябрда башталып атат. Сиздер эме кылышыңыздар керек эле. Алдын ала санэпиднадзорго кат жолдоп, ушундай уруксат биз каршы эмеспиз. Эми мугалимдер алыс кетпей ушул жерден тамактансын, коопсуз десеңиздер, бул жактан уруксаттан алышыңыздар керек эле. Анан өзүм билдим кылып жаза бересиздерби? Андай болбойт да. Бардык шарт бар экен, бардык условия бар экен. Өрт коопсуздук боюнча иштетиңиздер, оңдоңуздар. Каршы мен неме кылам. Биз азыр комиссия бар, атайын комиссия иштеп жатат бул боюнча. Азыр жалпылап бул кызматтар, санэпиднадзор кызматы, өрт коопсуздук боюнча кызматтары, суу, водоканалдар боюнча балдарга бул ысык суулар киргизилген эмеспи, бүгүнкү күнү шарт ошолордун бардыгынын жыйынтыгы менен булар комиссиянын бүгүн справкаларын беришет. Ошонун жыйынтыгы менен анан сиздер менен чогуу болобуз, көрөбүз. Ош шаарындагы 55 мектептин 14-үндө ысык тамак каралган. Анда 9545 өспүрүмгө толук кандуу тамак аш менен камсыз болушу керек. Өткөн жумада токоштордун граммы жетпей, ортомчу ишканалардын аракети коомчулукта нааразычылык жараткан. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.